Жапаров менен Путин Кыргыздын улуттук боз үйүндө. Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин Кыргыздын улуттук боз үйүндө түшкөн сүрөтүн жарыялады. Путин 12 октябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келди. 13 октябрда КМШ мамлекет башчыларынын Бишкекте өтүүчү саммитине катышат. Булак бара келди. Путинден орден алган кыргыз атка минерлери кимдер? Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду ардак ордени менен сыйлоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Мындан улам Путинден орден алган кыргыз атка минерлерин топтодук. Майрам Акаева, Туңуч президент Аскар Акаевдин жубайы, 2003 жыл Дружба ордени, Орусия Федерациясынын ордендеринин катарында 17-чи орунда турат. Алмазбек Атамбаев, Кыргызстандын экс-президенти, 2016 жыл Александр Невский ордени, Орусия Федерациясынын ордендеринин катарында 6-чы орунда турат. Садыр Жапаров, Кыргызстандын президенти, 2023 жыл Почет ордени, Орусиянын Федерациясынын ордендеринин катарында 16-чы орунда турат. Булак Серепкежи. Беларусь президенти Александр Лукашенко Кыргызстанга келди. Бүгүн 12 октябрда Беларусь президенти Александр Лукашенко Кыргызстанга келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Манас эл аралык аэропортунан Беларусь президентин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Сапардын алкагында президент Александр Лукашенко үстүздөө жылдын 13 октябрында Бишкек шаарында өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Быйыл Кыргызстан КМШга төрагалык кылууда. Булак Суперкежи. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга келди. Бул тууралуу бүгүн 12 октябрда министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Манас эл аралык аэропортунан Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Сапардын алкагында президент Ильхам Алиев 13 октябрда Бишкек шаарында өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Быйыл Кыргызстан КМШга төрагалык кылууда. Булак Суперкежи. Салык кызматынын кызматкери ишкердик субъекттеринен системалуу түрдө акча талап кылуу боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. 11 октябрда соттун санкциясы менен атайын тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары боюнча жүргүзүлгөн кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Ленин району боюнча башкармалыгынын атайын салык режими башкармалыгынын башкы инспектору кармалган. Ал ишкерлерди электрондук төлөм системалары аркылуу акча которууларды жүргүзүүгө үндөп, ортомчулук кылган, жарандын кылмыштуу көмөгү менен ар кандай салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү коркунуч менен чакан жана орто бизнесмендердин акча каражаттарын системалуу түрдө көмүскө чогултууну уюштурган деп билдиришти УКМКдан. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жарандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Булак Суперкежи. Түкүр бетине. Ички иштер министрлиги балдарын жана аялын сөккөн жаран боюнча билдирүү таратты. Социалдык тармакта таралып жаткан видео боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул тууралуу бүгүн 12 октябрда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, 11 октябрда социалдык желесине эркек киши балдарын тилдеп жаткан видео тараган. Андай видеодогу адам балдарын сөгүп, мени ата дебегиле дегенин көрүүгө болот. Ошондой эле ал уулунан кызын тебишин сураган. Чачынан тарт, бетине түкүр деген ал уулуна.
Бул видео боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы аталган жарандын өздүгүн аныктап, ал Кара Суу районунун тургуну 1987-жылы туулган жаран экендиги такталган. Тактоо иштердин жүрүшүндө жогорудагы киши Орусянын жараны болот. Мурдагы жубайы экөөнүн ортосунда бир кыз, бир уулу бар. Алар менен учурда чогуу жашабагандыгы маалым болду. Ал эми тартылган видео тасма ушул жылдын апрель айында Орусянын аймагында жүргөн учурда тартылгандыгы такталды. Бул окуя боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Булак Супер Кежи. Уктуңбу? Уктасыңбы зарына? Жол улагы. Жакшы. Билесен астында Куда каласа, Алла насип кылса, бир күн болбосо бир күн касал болосуң. Уктуңбу? Зарына уктасыңбы? Бага салбагым богум окшо. Уктуңбу? Ата дебегим мен. Уктасыңбы? Элмирбек, ана Заринанын чачынан кармап тарт. Заринанын чачынан кармап тарт ана чачынан. Сүзү ана жетинди. Бетке тепкин. Элмирбек. Заринанын чачынан кармап тарт ана чачынан тарт. Tükür betine. Tükürüp sal betine. Tükürüp sal den betine. Sen işte başına pelim. Ama al ver böyle o var mı? Tutup zarına. Bana ikinci çalıp bana atayım diye gideyim. Bunday başına pelim. Çalıp kavu başına pelim. Ушунча неме. Ошто УКМК менен милиция кызматкерлери экстремизмге шектелген 4 адамды кармашты. Ошто экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында 2023 жылдын 10 октябрында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын УКМКнын Ош облусу жана Ош базары боюнча кызматкерлери тарабынан 1975, 1978, 1985 жылы туулган жарандар кармалышкан. Кылмышка шектүүлөрдүн үйлөрүнө санкцияланган тинтөө жүргүзгөн учурда диний мазмундагы 48 китеп жана техникалык жабдыктар алынган. Алынган материалдар соттук эксперттик кызматына жиберилди. Учурда тергөө оперативдик иш-чаралар улантылууда. Булак Турмуш Кежи. Бишкектин башкы архитектору Урмат Карыбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу каланын 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалымдалгандай, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Ага карата тандалган башкаруу чарасы тергөөнүн жүрүшүндө 4 декабрга чейин күчүндө боло турганы айтылды. Алдын ала маалыматтар боюнча жерди мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында келтирилген зыяндын баасы 8 миллион сомду түзөт. Булак Супер Кежи. Бакиевдин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчисинин уулу СИЗОго киргизилди. Арсланбек Темирбаев 2 айга СИЗОго камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык соту кабарлады. Кармалган Арсланбек Темирбаев кылмыштуу топтун курамында кылмыштуу керешелерди легалдаштыруу боюнча айыпталууда. Ал 6 декабрга чейин СИЗО 1де болот. Белгилей кетсек, тергөө амалдары жүрүп жаткан адам 2005-2010 жылдары президент Курманбек Бакиевдин иш башкаруучусу болуп иштеген Темирбаев Курманбек Токтосуновичтин уулу. Булак Супер Кежи. Бишкектеги Toyota центр жана BMW центр ишканаларынын кожоюндарынын бири кармалды. УКМК Бишкектеги Toyota центр жана BMW центр ишканаларынын кожоюндарынын бири Мухаммед Али Юсуповду кармады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары өздүк булактарына таянып жазышты. УКМК бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Булак Сереп Кежи.
Elite House курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев СИЗОго киргизилди. Бул тууралуу маалыматты Супер KG порталына Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. Маалым болгондой, 11 октябрда судья УКМКнын тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Тимур Файзиевди 9 декабрга чейин Бишкек шаарындагы СИЗО 1ге камакка алуу чечимин чыгарган. Эскерте кетсек, Файзиев 10 октябрда кармалып, убактылуу кармоочо жайга киргизилген. Булак Супер KG. УКМК Авангард Стайл курулуш компаниясынын жетекчисин кармады. Авангард Стайл курулуш компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев Бишкектеги номер 1 СИЗОго камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан билдиришти. Ишкер 4 ноябрга чейин камакта болот. Анын эмнеге айыпталып жатканы азырынча белгисиз. Булак Сереп KG. ЦУМдун чыгыш тарабындагы курулуштар бузулмай болду. Бүгүн 12 октябрда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев баш болгон топ Айчүрөк соода борборуна мыйзамсыз курулуштарды бузуу үчүн барды. Орунтаевдин айтымында ЦУМдун чыгыш тарабындагы курулуштар муниципалдык жерге уруксаты жок курулган. ЦУМдун жетекчилиги 2 күндүн ичинде мыйзамсыз курулуштарды бузууга милдеттеме алды. Буга байланыштуу медиа тараптан бузуу иштери токтотулду. Булак Баракелди.